Манас радиосында жаңы күн. Саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары, кутмандыгышуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга эң сонун күн тилейбиз. Сиз угуп жаткан Манас радиосу жаңы күн 2-чи саатыбызга кош келиңиздер. Жаңырган саатта дагы бир жолу салам айталы дагы сиздер менен биргеликте алдыңызда сапарыбызды тартабыз. 3w.mediamanas.kg бул биздин веб баракчабыз. Mediamanas деген аталышта Facebook'та азыркы тапта биздин эфирибизди сиздерде көрүүгө деген мүмкүнчүлүк бар экендигин эскертели. Кирип биз үчүн лайк басып, комментарийге суроо калтырсаңыздар дагы болот. Биз сиздер менен дос экенибизге ар дайым курсантпыз дейли. Ал эми YouTube'да каналыбызга коңгуроо басканды, катталганды достошконду унутпайбыз. Бизде болсо өзгөчө суп-сулуу койгон бизди эмес, биздин кофебизди сагынып келген кызыбыз бар эфирде. Бүгүнкү эфирдин темасы да башкача экен. Өлө сонун тема. Аябай сонун тема. Неге деп ойлонуп жатсаң, азыр мындай Сүйма негизи биз буга чейин кинолордо тааныштырууда же болбосо ошол жактагы кино студияларда иштеп жүргөнүн жакшы билебиз. Сүйма Сулайманова бүгүн биздин студиябызда, урматтуу угармандарыбыз, өзү кино тартыптыр Жылдызбек. Конкурс болгон экен, 48 саатта кино тартып жана катыш деп. 500ге чакул заявка түшкөн экен, ошонун ичинен Сүйманы тарткан менин досум, менин душманым деген тасма жеңүүчү болгон экен дагы Нью-Йоркко кетип атыптыр. Киношколага. Нью-Йоркко кетип атасыз, Кош келдиңиз. Үнүңүздү калы? Саламатсыздарбы. Кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, ушу Нью-Йоркко кетип атып бизге кайрыла кеткениңиз. Алгач ушул конкурс тууралуу айтып кетсеңиз. Ооба, бул таймаш 48 сааттын ичинде тасма тартуу деген не деген шумдук? Ошондой эки эле сутканын ичинде адамдар 2 айлап, 2 жылдап тартышат го. Өмүр бою бир тасма, кээ бирлери. Бул негизи конкурс Алматы шаарында өтөт. Быйыл 4-чү ирет болуп жаткан экен. Биз былтыр да катышканбыз. Кыргызстандан бир топ режиссерлор, бир топ командалар быйыл да катыштык. Ошол башкы бул негизи конкурсту өткөрүп аткан Нью-Йоркто эле, бизде Америкада да иштеп калсам болду. Алматыда өтөт, анан Алматыдагы ошо америкалык элчилик уюштурган конкурс. Алдын ала регистрация катталыш керек болчу. Мен ушул конкурска катышам. Бир 3-4 ай мурунго унутуп калдым. Так канчада экен. Анан ошого 1600 команда, бир киши эле эмес, команда менен регистрация болот да. Ошо 1600 бир нерсе нече дагы команда регистрация кылыптыр. Андан кийин алдын ала айтылган күнү, ишемби күнү эртең мененки саат 10-до булар өзлөрү задача берет да. Тапшырма беришет. Анан биринчи күнү эртең менен толугу менен тасмаңды бүтүрүп 48 сааттын ичинде анан салып иш керек болот да. Силердин эмеңер оюнуңар укмушко, жанагы бир кезде бирдеме кит деген оюн чыкты эле, саат 12-де турасың, анан ошол сыяктуу силердики дагы саат боюнча да турасыңар. Ооба, ошондой. Анан ошол регистрация 1600 адам болсо, тасма тарткандардын саны бир топ андан аз болуптур. 500дөй тасма тартылыптыр, так санын. Бирок алар кантип текшеришет, мындай мурунку эски тасмалардан жөнөтпөгөн? Ишемби күнү тапшырма келет деп атпайбы? Тапшырмада сиз жана менин киномду көрсөңүз болсо, аякта жылдыз болуш керек болчу. Баланын эмесинде, шапкасында жылдыз жатат. Атайын географиялык карта. Анан персонаж, билген адам. Анан фраза. Это что-то новое деген болчу да. Бул бүт 500 тасманын ичинде камтылыш керек, ушул 4 элемент камтылыш керек. 4 тапшырма камтылып анан тартылат. Алар жок болсо конкурска катыша албай калат. Анан сценарийин кантип жазып ийдиңер анан? Же буга чейин бышырып келеттиң беле? Буга чейин эми билесиздер да, мен атты бул жакшы көрөт экенди. Анан кийин азыр Темирбек Назаровдун режиссерлук курсунда окуп жатам. Бүтө электин, анткени курсовойумду тартып да. Анан ошого даректүү тасма кылып, бул негизи эле биз кыргыздар атка эң жакын адамбыз, ат адамдын канаты төрөлгөндө эле кыргыз настоящий ат менен төрөлөт. Ат биздин досубуз деп Манас эпосунда да айтылат. Камбар ата деп
аябай негизи кыргыз калкы сыйлап өзгөчө орду бар. Бөпөлөп, барктап, мындай бирок мындай сөз менен экен да, көрсөчү. Мен деле атты жакшы көрөм дей, мен азыр башка баарыбыздан да биринчи өзүм жөнүндө айтып коет. Ат деп сүйөм, жакшы көрөм деп атып, мен деле атты анан союп туруп 5 бармагын жейм да, балекет дейлечи. Анан биз бүт эле калкыбыз. Мен анга чейин эме кылгам. Мисалы үчүн бизге мындай тууганыраак түрк элдери, түркмөндөр, түрк тилдүү калктардын арасында. Калктар негизи көптөрү кыргыз, казак мындай атты жей бербесек, көптөр деле элдер мындай жешпейт экен да. А биз болсо монголдор болсо алар мындай аябай керек мал болду го, бир нужда болуп, ачка болуп эчтеке жок калганда. Ошондойсак бир аябай керек болуп анан союшат экен да. А биз болсо азыр базарларда мындай жөн эле союбуз. Солго дегендей эле союп эле жей беребиз да. Ошол даректи тасма деген оюм бар. Анан бул эме келгенде, тапшырма келгенде, мен командачы болуш керек эле да. Анан эмне кылсам деп эртең келатат деп берип, анан карасам уже 5-күн болуп калыптыр. Эртең менен тартыш керек. Кимдерди чакырам? Эч кимим жок. Идеям жок, сценарий жок. Анан эртең менен кечинде досторума чалдым ошо кино жаатын. Анан көптөр эле аларда регистрация, ошол 500 тасманын ичинен 63 тасма Кыргызстандан тартылыптыр да. Ошол 2 күндө гример кыз эмесине жазып коюптур, Instagram, Facebook баракчаларыначы тамаша кылып. Бүгүн мага 120 эме заказ келди. Гримге бир эле күндө. Мен эме антип бөлүнө албайм да деп тамашалап жазыптыр. Анысы кандай? Ошол күнү эми 2 күндө Бишкекте эле 60 тасма тартылса, 60 тасма. Досторуңуз деле сизге жардам бере албай калгандырбы ошондо? Көптөр ошондой болуп калды. Анан бизде негизи биздин студияда чогуу иштеп жүргөн оператор бала, ал ошол малда как раз Америкада болчу. Анан мага оператор керек болду. Анан мен өзүм режиссер кесиптен аркалап жүрбөгөндөн кийин өзүмдү көбүнчө там директорлук жагы же уюштуруучу, продюсер деп жүргөндөн анан аркалап жүрсүң. Анан чакырган деп 4-5 киши келди. Анан ошол жерден жаралды. Негизи сценарий ошол жерден жаралды да. Анан кичинекей баланы менен иштеш негизи эле кыйын да, тасма тартууда. Кал кичинекей актер менен кантип иштештиңер? Кичинекей актер менен бала да жок эле. Анан ошол суббота күнү катышкандардын баары билет, биринчи күнү нөшөрлөгөн жамгыр жаады да. Анан же сценарий жок, анан техника негизи командамда Манас Түрк университетин Кыргыз Түрк Манас университетин бүткөн балдар, анан чак айтып берем, балдар да иштешти. Эмне кылабыз, кандай кылабыз деп атып, бала да жок болчу, актер да жок, сценарий да жок, техника да жок болгон, мен бар болчумун, анан коллегалар, досторубуз бар болчу. Мен идеям бар болчу деп коюш. Идеяны да аны жогу тараттык. Вот ошондой. Анан баланы дагы ошол күнү таптык, ипподромго барып кыдырып жүрүп, ошо атчы, улакчы байкенин уулу экен. Өзү ошо ипподромдо өскөн ошондой бала экен. Ат менен мамилесине өтө кыйынчылыкты жараткан жок болгону. Негизи кинода айтып коет го, кичинекей бала менен кыйын, анан жаныбар менен кыйын депчи. Биздин тасмабызда ошо кичинекей бала дагы, жаныбар да болуп калды. Кыйын болду, бирок ал бала өзү чынында атты жакшы көргөн экен. Мен оюмча өтө мындай оор деле болгон жок. Анткени аттан коркпойт, сүйүү атты жакшы көргөнүн билет. Ил атканын айтат. Бакыш баланы ушундай ил атып туруп акырында көрсөм. Тасманы саждат көрүп койгон окшойт а? Сен жана эмне кылып атасың дебедиң беле? Ошондо 4 мүнөттүк тасмасын көрбөдүңбү? Менин коллегам менин душманым. Жок, сен да көрөсүң кызыгы мененчи. Анан эме бул жерде деген эме экен да, Жылызбек. Бир бала, кичинекей бала атты жакшы көрүп, бизде экен да, бизде айтмай жок. Эмесин сайын дегем, ошол сиздерге тапшырма берип аткан компания кандайдыр бир хронометражда бердиби? Ооба, эме негизи мынча минутта тартты. 4 мүнөткө чейин. 4 мүнөткө чейин эле деп чектөө койду. 4 мүнөттөн ашпаш керек эле. Ошон үчүн критерийлер мындай өзүлөрүнүн стандарты бар экен. Ошого ылайык тапшырмалары монда ашпаш керек деп. Анан эме жакшы көргөн нерсесин союп жибалган тууралуу бизде деле бар, Жылызбек. Биз косуну багып, жаныбызда жүрүп, жыргап, биз менен жоо жүрүп көнүп калдык. Мектепке барып эле келсек жок. Ал каякта жүрөт, бул каякта жүрөт. Соап кел, үйдө толтура киши эч жеп атасыз, эч жок. Эмне болду десе, ошону союп жеп атып. Мен да чына балада аңгырап ыйлагам. Ошол себептен
Бирок этисте тура албайсың. Эмне кылыш керек? Дилемма. Негизи эме дейт го, биз сөз менен иш мындай бир туура келсе депчи, бул аттар мен башка көппү андай жокпу айта албайм, бирок аттарга келгенде ошондой экенбиз. Жылкыга келгенде? Жылкыга келгенде ушул көлөк. Негизи өзү жылкынын этин жейсизби? Жейм. Бирок жылкыны да жакшы көрөсүз, аябай. Укмуш катуу чабасыз. Ушундай. Тасмаларда эле. Эме тасмаларда дагы ала гана эмес, көчмөндөр оюнда дагы оюнду көргөзүп атканда кыз кумайда да чыгып алып тырактап кетип жетпей калганбыз да биз аркасынан. Бул да чындыгында бүгүнкү күндө социалдык актуалдуу бир тема деп айтсак болсо керек. Анткени жеке башканы албаганда той топурдун өкүлү катары мен кээде ойлонуп калам мисалы үчүн. Жандай бир кайталанма, окшош сандар кайталанма даталар болот го. Мисалы былтыр 18 деген датада Бишкекте эле жаңылбасам бир 500-600 жерде той болгон. Үйлөнүү үлпөт той болуптур да. Сүйма, кофе ичиптир. Эми ошол 500 жерде той болсо, канча жыл? 500 жылкы. Ал минимумда жыл. Минимум. Ал дагы 500 жылкы. Жакшы, нормалдуу устукан тартыш керек деп үчөө же төртөө сөйлөт да. Экиден балким кер жерде бирден мисалы үчүн биз орто есеппен эле 500 алып коелу, ошондо эле мисалы үчүн канча кетти? Бул эмне сыйкорлукпу, ысырапкерчиликпи, коромжубу, бизге доспу же душманбы деген Сүйманын киносу. Жок, ошондо ат ойлонот да, бул менин досумбу же душманымбы? Ошо жылкылар ойлонуп калат да, бул кыздар. Чын эле ушундай дос болушабы же кандай деп. Андан башка дагы тема бул тасмада камтыган, бул сценарий боюнча мындай да, кичинекей бала ушу билип калат аттын соююнда аткан. Анан аны качыра берейин, экөөбүз качабыз деп айтат. Анткени атты сойгону тиги баланы сүннөткө отургузат. Ошонун тоюна. Анан өзүнө той кылып, ошол тойго аттын баланын жакшы көргөн жаныбарын союгун жаткан бала билип качырайын дейт. Анан бала да 3 жаш 4кө чыга элек болчу. Ал кезде анан качырам деп анан уктап калат. Анан эртең менен турса эле аттын союп салат. Анан ал бала уже бул жашта, ал өсүп келаткан муун да. Биз чоңдор, анын ата-энеси, туугандар ошол баланын ушу жаныбарга болгон сүйүүсүн, сезимин баарын максаттарын артка калтырып коюп эле биз деген элге той бериш утурумдук. Баягы биздин эл эмне дейт. Бир кой союп койсок болбойт, эти жок болбойт, анан биз деген устукансыз болбойт. Устукан деген тема менен баланын ошо жакшы балалык баягы сезимдерин баардыгын талкалап, анан досун союп, өзүнүн ойга той кылып кайра өзүнө жегизип, анан кийин ал өзүнө берет да. Анан бала ыйлап алган боюнча ошол этин жейт. Анткени ал бала да еще дос экенин да түшүнүп атат. Этти жеген эми бул биздин чоңдордун ага мындай стереотип деп таңуулап берген нерсе. Муну негизи философия жатты ушул жерде, Жылдызбек. Айтып атпадыңыз беле, оюмда бул бар болчу дегендей го, э? Мындай кененирээк узунаак кылып тартайын деген оюңуз бар беле? Мен даректүү кылып изилдеп тартайын деген. Туура. Манас эпосунда, биз Манас эпосун конституциябыздын ордуна деле кабыл алабыз го. Эгер чоң эметпесек, аякта дагы көп мисалдар келтирилет да. Манас эпосу бир ба, анан Манас эпосундагы бул жылкылардын орду дагы чоң да ал жакта. Анан да, анда Манас Аккуласыз айтылбайт, туурабы, Жылдызбек? Ошондой Сараласыз Алмамбет айтылбайт. Ооба. Анан кийин ошондой Манас эпосунда анан ошол жана эле айтып кеттим, Камбар ата деп дух деп ага дагы поклоняться эткен биз кыргыз эли мен азыр сыйлап. Ооба. Анан ошондуктан көп эле нерсени сиз айтып аткандай ошо ысырамдуулук болуп атабы, кандай болуп атат, биз жакшы көрөбүз деп коюп деген өзүм да ойлор болуп, мен даректүү тасма кылып ушуну изилдеп чыгайын дейм. Азыр биз ислам динине, мусулманчылыкка да көп аябай берилип жатпайт. Мусулманчылыкта кандай бул биздин азыркы ушу сиз айткан бир дагы деле колго ала берсеңиз болот экен. Бул деген бир аз актуалдуу. Сиз илимий жагын дагы колго алат экенсиз, эгерде бул жагын отурган болсок, илимий жагы дагы колго алыныш керек. Сурамжылоо жасалып дегендей, мисалы анкета толтурулса, баягы түркчөдө алан араштырмасы деп коет го, ушундай чыгып изилдесе өзүнчө бир илимий мындай
диплом жазылат. Анын кайра визуалдык вариантында тартсаңыз болот. Эми жөнөткөнүңүз жөнүндө айтсаңыз, кантип жетиштиңиз? Анан канча убакта жооп келди? Чындап эле күттүңүз беле, үмүттөнүп? Утам деп утам деп ойлогон эмесмин. Биринчи мындай болду. Команданы чогулттум. Анан биз деген 48 саатта бир тасма эмес, 2 тасма тарттык. Бекзат Туратбек уулу деген ошо мына Кыргыз-Түркманас университетинин бүткөн жигит бар. Ал жигит дагы регистрация кылып коюптур. Бирге эле команда менен ошо 2 тасма тарттык да биз. Ошондо 48 саат, биз 24 саатта тарткандай болдук. Жаныңызга 2 жигит алып алсаңыз, биротоло 4 тасма тартып таштамак экенсиз. 12 сааттан. Кинодо жаатында иштеп жүргөн балдар, кыздар чогулгандыктан ар ойлондук, бери ойлондук, биз дагы идея келеби, келбейби, кантип тартабыз деп баары чуркадык, бери чуркадык, жамгыр, лай, ошентип тартып жетишип түнү менен отуруп эртең менен монтаждадыңыздар. Аны деген монтаж кылып кайра тилине отуруш да керек да. Үнүн жазадык, анан титрларды англисче, орусча жаздык. Алматыдагы болуп аткандан кийин орусча жаздык. Анан жөнөттүк, дароо эле кат келди, биз алдык деп тизмесин жарыялашты өзлөрүнүн сайтында. Анан биздики туура эле барыптыр. Ошондой ошо 500 канча тасма экен, калдым ошондой деп. Андан кийин болжол менен 1,5-2 айдан кийин жыйынтык чыкты. Ага чейин бүт бул СНГ боюнча өттү да. Түркменистан, Тажикстан, Казакстан. Сиз ошондо муну мартта тартасызбы же апрелде? Мартта тарттым го дейм. Анан бул июндун 5-inde жыйынтыгы чыгып келди. Мартта тарттым го дейм. Анан ошол жыйынтыкка булар бүт Бишкекке да келип көрсөттү. Бишкектин 63 тасмасынын баарын көрсөтүштү. Бүт СНГ өлкөлөрүнө тартылган жактарга барып тасмаларды көрсөтүп чыгышты. Андан кийин 500 тасмадан топ 48 мыкты 48ди тандашты, жарыялап. Анан мыкты 48дин ичинен жеңүүчүлөрдү тандашты да. Бул акыркы ошо 48ди тартгандан кийин Алматыда болду. Бул мероприятие жыйынтыгы чыгарылган. Анан ал жыйынтыкка айт күн болчу. Анан дем алыш эле жумуш көп да. Анан барсамбы деп биздин командагыларга айтып, эми үйгөдө эле болоюнчу, эми мейли деп барган деле эмесмин. Анан иштегем айт күнү да киностудияга. Анан иштеп атсам, ошо бияктан коллегалар барышыптыр көптөрү. Топ 48ге өткөн эле негизи өзү бул чоң жетишкен. Албетте. 500 тасмадан бүт эң мыкты 48ге кириш. Эң мыкты 48ге. Анан Кыргызстандан 10 тасма кирди. 48дин 10 Кыргызстандан болду. Негизи эле жюрилер дагы ошо Алматыдагы биздин коллегалар дагы аябай баса белгилешти, Кыргызстан тасмалары күчтүү экен деп. Чындыгында бизден күчтүү командалар тартышты, күчтүү тасмаларды тартышты. Бүт тарабынан алгандан ошонун ичинен 3 главный приз экен. Бул биринчиси гран-при, экинчиси мыкты режиссер, үчүнчүсү мыкты интеграция деп, жана заданияларды, берилген тапшырмаларды жакшы кылып колдонгон деген. Демек үч эле чоң сыйлык бар экен да? 3 чоң сыйлык, үчөөнө тең ошо 48ден ошондо 16. Андан башка да бир орунга 16дан киши күрөшөптү. Жанрлар боюнча бар. Мыкты комедия, мыкты мюзикл, мыкты даректүү тасма деп, андай 9 кыды. Андан тышкары ошо 3 главный приз. Анан мага түнкү саат ошо 11лерде го дейм, биздин коллегалар чалып калды. Алматыда сен келген жоксуң, жок барган жокмун. Эмнеге келбейсиң, мындай тасма тартып? Эмне болду? Аябай тиги көрүүчүлөр аябай мыкты кабыл алышты. Сен сага приз берсе ала берейинби, мен сен жок экенсиң деп, аны ала бергиле деп алыптырмын. Анан кой тургачы, жыйынтык чыкты десем чыга элек дейт. Анан мен эмне мынча үмүттөндүрүп атасың, тыйыш жатсам десем, анткени деген залдагы көрүүчү да биздин биринчи сынчылар. Анан көрүүчүлөр башка тасмаларга мындай реакция болгон жок дейт да. Кабыл болгон жок, сенин киноңдо бирдей киного дейт. Андан кийин да Данияр Абдыкеримов деген кинематографист агабыз былтыр ал экөөбүздүн тасмасы ошо гран-прини алган да.
Кыргызстандыкы алган былтыр дагы. Анан ал байкебиз быйыл да тасма тартып ал дагы катышып кеттир. Ал байке айтат, 1ден 10га чейинки процент боюнча алсак, сен залдын реакциясын сеникине 15%дай реакция болду дейт да. Реакция болгон эмес. Экран көрсөтөт деген ушу турбайбы дейт да. Экран көрсөттүң дейт. Жана көрүүчүлөрдүн эмоциясы менен ойноп турсуң деп айтты да. Анан ошондой эле тиги коллегабыз чалып ошону алып кое берейин деп, анан кийин кое тургачы мен түнтүрбөй деп отуруп, анан мындай кыпчылыктап баштадым, же жумушумду бүтүрө албай, же үйгө кете албай. Барып калам дедиңизби? Аз барып калам тургула дедиңизби? Бербей тургула да. Эми эмне болот деп, анткени ага чейин мен көрдүм абдан күчтүү студиялар тартышты, күчтүү режиссерлор тартышты, чоң студиялар тартышты. Анан мага мындай катышуу болчу. Максат, максат. Анан мен жеңем деп, анан тасманы тартканда бул тигилердин жана тапшырманы аткарып эмес, мен идеяны берсем деп эле ойлогом да. Жанагы айтып берген идеямды элге жеткизсем, ошол эле максатым болчу. Анан жеңем, Нью-Йоркко барам, киноакадемия окуйм. Ал бардык эле кинематографисттердин кыялында болсо керек, бирок андай мындай үмүтүм деле анчалык чоң эмес болчу да. Анан кийин бир 2 сааттан улам жазып атты. Эми тасмалар бүттү деп. Тасма бүт электе ошону чалды да. Анан тасмалар бүттү, жюрилер чогулуп, 7 киши жюри болуптур. Кимдер болду экен жюрилер? Казакстандын кинематографисттери, биздикилерден Кыргызстандан Гүлбара Төлөмишова жекебиз барган экен. Анан Азиз Бейшеналиев, Болот Бейшеналиев уулу, алды Алматы жана ошо агабыз да бар экен. Андан башка да 5 кинематографист Алматыдан, анан менин посольствонун өкүлдөрү болуптур. Анан видеозвонок, WhatsApp деген калады, чалышты. Статуэтка менен. Куттуктайм деп, анан гран-при дейт. Туята дедиң. Ойлочу. Деп ишенбей. Ким экен фамилиясы дедиңиз? Аты ким экен дедиңизби? Анан Гүлбара эже ошо куттуктайм деп. Гүлбара эже менин кичим экен, Сокулукта Асылбаш айылдан болом да. Гүлбара эжекебиз ошол жакта өскөн экен да. Анан кийин Асылбаш forever дейт. Анан мен таң калдым, мен анткени мен режиссер катары өзүмдү мындай заявлять эткен эмесмин да. Анан кийин мени аябай таң калтырдың, сен эже билбептир даже мен тасманы. Анткени аяка режиссердун аты эмес, команданын аты кетет да. Анан Малина медиа групп деп коюп, мен Малина деген ат менен тасманы берген. Анткени ошондуктан Гүлбара эже даже билбептир мен экенимди. Анан тияктагылар айтканга бул Сүйманын киносу деп, анан таң калтырдың деп. Анан Гүлбара эже айтканда, анда чын эле окшойт деп түшүндүм. Ооба, кино жаатында жаңылыктарды Гүлбара эже алган болсо, быйыл Сүйм алган болсо, биз бербей келаткан турбойбузбу анда? Өзү 4 эле жолу өтсө деп кой. Быйылкыдан эмени Кыргызстандан 2 тасма ийгиликке жетишти. Бул биринчи ошо гран-прини биз алдык. Анан дагы бир приз, ошо үчөөнүн дагы бирөөсү мыкты интеграция дегенде бул жактан дагы биздин коллегалар алышты. Шаман деген тасмасы менен. Тема тоже интересная, кызыктуу тема. Кимдер? Жакшы интеграция кылып турсаңар деп, Борбор Азия деген команда, студиялары бар. Жанагы Бектемир Мамаюсупов продюсер. Салам Нью-Йоркто баш каарман. Ошол жигиттердин командасы экен. Абдан жакшы экен, бирок негизи айым режиссерлор деп дагы кыргыз режиссерлор катуу кыйын чыгып келет турус, сүйүнө берели Жылдызбек. Деп карап тишерибиз. Келип тургуз. Ошобуз өзүбүз анан. Анткени мен дагы Эрнсогайдын мектебин окуп мен да тартам, бирок азыр мен тербелим жетпейт. Мен караганда тартам Жылдызбек. Кийинки жылы ошол баягы арыз жазгандардын арасында Шарсатты да кошуп коюңуз. Жок, команда керек, команда Жылдызбек. Медиа манастып катышалы. Ооба. 48 сааттын ичинде тасма тартасың Шарсат ошондо. Мен деген Эрнсогайдын эмес мектебин окуп атканда жарым күндө тартканмын. Билбеген нерсеңди Сүймадан сурайсың. Ошондо Сүйма жардам берсе, сен досуң болот. Жардам берсе, сен душманың болот. Шарсат жакшы белгилеп кетти. Мен да Эрнсогайдын окуучусумун да анан Данияр Абдикеримов дагы ошо баштаганда ошо Эрнас Абдыжаповдун окуучусу. Анан Эрнсогай мастер-класс өткөргөндө өзүнүн мектебинде дагы кино тарттырат да, бир жуманын. Сөзсүз тартышың керек. Анан тартып 2 мүнөттүк деп, кыска метраж деп. Анан биз деген
канча жылдан бери ушул мындай экстремальный ситуацияда кино тартканга көнүп калган окшойбуз. Ошол Эльса мастер-классынын эмеси бар деп ишенем да. Анткени мындай фундамент жакшы. Фундамент ушу жөн эле тасма тартып бир жылдап сиз айткандай өмүр бою бир тасманы тартып эмес, экстремальный ушу бир кот азыр барып келди. Анан ошол жерден анан мээң иштей баштайт. Анткени Безен Аметчи дагы бир белгилей кетчү нерсем бул тасманын бюджети боюнча да. Как финансы жагынан иштеп жүргөндөн бюджет жылкы бир жылкынын баасы да. Актер мындай грубо говоря деген сөз бар го. Мындай ошондой кылып айтканда 1000 сом кетирдим. Массага. Карачы достор бар кандай жакшы. Анткени команда бүт баары мындай энтузиасттар болду. Көтөрүп кетишти баары. Кино бул процесс, анткени биз айлап жылдап кинодо иштеген адамдар бар эле. Анан мындай конкурска каметип авантюрада негизи киночулар бир авантюристтер болот да, мындай жакшы көрөбүз ушундай нерселерди. Анан баары эле мейли анткени дем алыш күндөргө да болуп калып келебиз деп бирөөсү тамак көтөрүп келди, бирөө тиги идеяны основной да берген сценарийге жагандашкан Нургазы Эрназаров деген досум ал кофеваркасынан бери көтөрө келди. Бирөөсү бир нерсе кылып өзү да ойноптур Нургазы. Өзү да ойноду. Анан Бекзат болсо фотоаппараты бар экен, аны алып келиптир. Баары ошентип эле чогулуп калдык. Анан ошо болгону чучук сатып алдым. Мен ойлоп атпаймынбы жылкын союп салган. Анан кичинекей балага таттуу нерселерден сатып бердик. Бүттү. Андан башка расход болгон жокмун. Эми кое туруңуз, менде бир суроо. Нью-Йоркко качан кетесиз? Нью-Йоркко азыр визага документтерди тапшырып, ошого интервьюга дайынданып атам. Англисчесин түздөп. Англисчемди түздөп, анан канча окуйсуз аякта? Интенсивный курс, 1 жумалык курс. 1 жума окуп келесиз? 1 жума. Бардыгы бекер. Ошондой окшойт. Ой, элчилик өзү тапшырып чакырып атса, өткөрүп атса. Анда мен жалпы көрүүчүлөргө жана угармандарга кайрылып алайын. 1000 сомго Нью-Йоркко барып 1 жума окуп келгин келеби? Анда эндиги жылкыны күттүп. Сима Сулайманова менен байланыш. Инстаграмга биз азыр ответка кылабыз. Бирок чын эле 1000 сомго Нью-Йоркко барып. Жок, бул эмгек да, бул деген эме да мындай. Буга чейинки эмгектенип келген нерсесинен үзүрүн көрөт болуш керексиң. Анан эме көбүнчө негизи кинодо акча көп нерсени чечет. Ооба. Анан бирок биздин кыргыздардын да бир жакшы жагы бар да. Башка калктарды ал жагын билбейм, мындай бири-бирибизге мындай колдоо, жардамдашып, жакшы достор болсо, биздин коллегалар эми берден эч ким ошол жерден Нью-Йорк жөнүндө ойлогон жок, бири дагычы. Анан сен чогултуң, мен эми алар деле команданын мүчөлөрү. Мен деле кылдым эле. Эмнеге мен барбайм деген бир эме болгон жок. Анткени сен режиссер болдуң, сен баарысы чогулттуң, баарысын башсыз команда кылдың. Деп эле мындай түшүнүгү менен режиссерсуң деп продюсер сүйүма. Барбай калганыңызга гран-принин статуясын ошол жерден өзүңүз чыгып албаганыңызга кейдиңизби? Барсам болмок экен дедим. Анткени тиги Гүлбара эже дагандан кийин Айт дедиңиз. Тиги аял айым режиссер экенин көптөрү билбей калды деп айтты да Гүлбара эжечи. Анткени 48 көрсөтүлгөн анан титрин деле эми окуп мындай жаттап деле калбайт. Анан өзүнчө студиянын аттары кетсе жакта жалаң. Айым режиссер экенин билбей калышты деп кейди. Айтты. Анткени бияктан эркек мырзалар баргандан кийин алар алып келишти статуэтканы. Анан бул эми башат эле болсун эми. Күтөбүз. Дагы жакшы. Анан качан алып келип беришти колуңузга? Эртеси күнү колуңузга алдыңыз. Азыр ала келсеңиз болмок экен бизде кичине. Ала келсем болмок экен ойлойм. Мактанып. Камалап түрк кофесинин кичине коюп майлап коймок экенбиз да. Бирок биз дагы ишенебиз. Дагы бул башат эле болуш керек сүйүмө. Дагы сонун тасмалар жаратат деп ишенебиз. Өзгөчө ушул жана сиз айтып аткан документалдуу тасмаңызды мен да көргүм келип атат чын эле. Сиз азыр айтып өтсөңүз чын эле Жылызбек бит биз деле жакшы көрөбүз. Анан бирок чын эле дилемма. Ушул жерге келип такалып калат. Эгерде бул тасманы көргүңүздөр келип жатса, урматтуу угармандарыбыз, YouTube'дан издеңиздер. Менин досум, менин душманымдын орусчасын эле которуп жазсаңыздар, чыга калат экен. 4 мүнөттүк тасма көрүп коңуз. Көп деле эмес. Бирок мындай жан дүйнөңүздө кандайдыр бир нерсе пайда болот. Ушундай эле социалдык тармактарга качан жүктөдүңүз? Канча убакта негизи уруксат бердиби? Уюштуруучулар өзлөрү YouTube каналдардан жүктөштү.
Просмотрды өзіңер алайын деген екенсіңер да. О, просмотр 500 тасманы алганда эле. Бирок эме жакшы контент. Бирок мындай мен эмени кызыктырып атам да. Бизден жөнөткөн тасмалар дагы кандай социалдык нерселерди, көйгөйлөрдү көтөрүштү болот экен деген кызыктуу да. Алардын баарында көрбөй калдым. Бул жакта жана 60 Кыргызстандын тасмасын көрсөткөндө дагы бир 3-4төн эле көрүп калдым. Анан көптөрүн көрбөй калдым. YouTube каналга отуруп көрөйүн десем дагы убакыт жок. Көрө албай жатам. Анан жанакы мыкты жеңген тасмаларды көрдүм. Ошолорду көрүп көрүш керек экен. Анан ушул жерден мен айткым келип кетет жана азыр атын унутуп калдым. Казакстандын киноведежеси бар го, аты дагы Гдан башталса керек эле. Гүлнар Абки. Ошол эженин айтканы бар го. Биз деген деп өзүнүн казактардын тарткан кинолорун тапшырып айтып келип, кыргыздардын тасмаларын айтып келиши. Анан биз башкалардын баардыгына биз башкабыз деп көргөзгүбүз келет. Биздин кинематографисттер, ал эми кыргыздар болсо унчукпай эле өздөрүнүн башка экендигин көргөзүп келишет деп айткан бир сөзү бар. Орусчадан которгондо ушундай болобу? Ооба, ушундай. Жана көк бөрүнүдөн кийин чыкса керек эле бул тасма. Көк бөрү, даракыры. Ошо анан эме жакшы пост жазган ошо. Эмеден кийин болуш керек эле. Эрин Сагайдын да тасмасын ала кеткен, ичинде Саякбайды кошуп. Көк бөрү, даракыры, баары эле үстүкү да бунун баары анын. Ооба. Ошентип айткан эмесин эстеп кеттим. Мында бир эки суроо жаралып атат да. Биринчиси буга чейин уюштуруучу, администратор же болбосо дагы башка иштерин аркалап келген болсоңуз, режиссер аркылуу биринчи жолу ийгиликке жеттим деп атасыз. Мындан ары ушундай режиссерлукту чындап эле болду деп туруп тизгинин колго кармап кетейин деп атасызбы? Режиссерлукту же мындай да, негизи режиссерлордун колунда режиссерлор чоң мындай бир курал бар да. Бул визуалдык идея аркылуу бир идеяны бериш деп ойлойм да режиссер. Анан менде дайым кино тартам, ошо менен андай жашоомду өткөрөм деп өзүм дагы билбейм, айта албайм. Анткени мага мындай мисалы үчүн бул тасманын темасы, идеясы менин ичимде мындай бар болчу. Мени тынчтандырат. Буну мен мындай элге жеткиргим келет да, бөлүшкүм келет. Ошондуктан бул эме тартылды. Ушундай өзүмө мындай ичимен толуп бышып бир жеткен идеялар болсо, мен айтчу нерселерим болсо, ошолорду тартам деген оюм бар да. Анан мен режиссер болом эмес, мен ошо идеяларды жеткизсем, ошол аркылуу бир анча-мынча пайыз адамдар болсо да бир кичине ойлонуп калса, бир нерсе ошондон таба алса менин тасмаман, ошол мага жетишкендик, ошол мага мындай маанилүүрөөк режиссер болом дегенге караганда. Анткени мындай Казакстандан журналисттердин чалышты, анан биздикилер эметкенде да режиссер деген атка мен көнө албайт экенмин. Режиссер болуп утуптурсун дегенде да тиги мындай өзүмдү жок, мен режиссер эмесмин. Ушинтип, анткени мага Эрин Сагай менен канча 5 жыл иштедим, анан мен көнүп калыптырмын. Мен иштеген тасма, бирок ал менин тасмам эмес болчу да. Бүт тасмалар мен же продюсер же эмне же мен анар эмесмин деп койдум. Мен анар эмесмин дегендей да болдум да. Чынында ичимен аябай көнбөгөн экенмин. Анткени режиссерлук курста Темир Берназаров окуп дагы. Мен ошо режиссер болом деп окуган экенмин да. Мен ошон үчүн мен ошо бир идеямды бир жеткизсем деп. Анан жакшы жооп болду, аябай. Болуп кетпемби ал эми. Алны күйөө балаңыздар чечет деп койсуз. Аны болочок жолдошум чечет деп койсуз. Анда экинчи бир суроону бере алайын. Өткөндө бир жерден аябай талаш болуп кеттик ушул нерсе. Өзүм да кинону жакшы көргөн жана көптөгөн кинематографисттердин эмгектерин калбай үзбөй көрүп жүргөн инсан катары киночулардын таламын талашып, тиги жак болсо тура эмес деп ушундай бир талаш болуп кетти. Талаш мындай экен да. Биздин кинорежиссерлорубуз чет өлкөдөгү алган сыйлык эмне сыйлык алса, эмне жетишкендикке жетсе, кыргызды шүмшүк, жакыр, ууру, кески кылып көрсөтүп, жаман жактарын көргөзүп, кемчилик жактарыбызды көрсөтүп тартып, мына ошолор менен мени ала бересиңер силер киночулар дегендей бир пикирди айтты да. Сиз кошуласызбы жокпу? Жок, мен ага кошулбайм. Анткени кино
бир чындыгы бар бул кинонун. Негизи кино жашоо алынат деген нерсе бар. Анан мисал кылып деле айтып бере алам. Алыс кетпей деле мисал үчүн Саякбай тасмасы мен иштегем. Эрнсага Абдыжапаров режиссер далай чоң А класстагы кинофестивалдардан сыйлык алып келди. Бул биздин Манас эпостун Манасчы адамды автобиографиялык болуп бул мындай элге таанытып даңаз алып келди. Даракыры тасмасы биздин салтыбызды маданиятыбызды көрсөтүп, культурабызды көрсөтүп, бул тасмада көптөгөн кинофестивалдарга ошол эле Америкада азыр режиссер менен продюсер Айбек жана Толкун Дайырбек алар Италияда жүрүшөт. Ал дагы чоң кинофестивалдар. Анан бул биздин эмне үчүн ал жагын айтпайбыз дейм да. Негизи эмен медалдын эки тарабы бар деп коет го. Ошондой эле бул чындык, бул бар нерсе. Анан мисал үчүн ала качуу деген нерсе деле, зордук зомбулук деле мисал үчүн ошолорду чындык көрсөтөйт го. Жана Пустой дом деген мисал үчүн аябай жаман социалдык драма. Эми бул тема бар да бизде. Аны жаап жашырып жатып эмне кылабыз? Бул тема бар бизде. Мисал үчүн өзгөртүш керек бугайды. Дворцевойдун эме тасмасын, эми ал биздин Айка тасмасындагы мындай чычалап чыктык да. Анчалык чычаласа, ошон жакта мисал үчүн Москвада жүргөн канча айымдарыбыз, кыздар бар. Балдар мындай кор болуп жүрүшөт да. Неге жүрүп? Анан эмне үчүн ошончолук күйүп барып, ошолорго жардам беришпейт? Бул чындыкты көрсөттү. Ал Айканын аркылуу биздин калктын, айымдардын бир эме менен состояниясын азыркы кандай болуп атат көрсөттү да. Чындык, биз чындыктан качпашыбыз керек, жашынбашыбыз керек. Эме Эрнис агайдын айтканын эстейм, ушундай кино тартарда бир көйгөй болуш керек. Ал көйгөйдү чечүү жолу болуш керек. Ар бир тасма ошентип көргөзүш керек дегенди эстей берем, ошол сыңарындай. Чындыктан эме биз жакшы көрөбүз мындай. Анткени бул менин тарткан 4 мүнөттүк тасма, мисал Берлинарий, Канныга барып келип аткан жер жок. Бул мындай СНГдагы айтканда бир посольствонун эметкен бир конкурста. Анан 4 мүнөттүктү көбү мындай как авантюра катары тартып мындай катышып атам, мындай азарт болуп тартты баары эле. Анан мен да критика мындай уктум да. Түз болбосо да косвенный критикаларды. Кыйыр түстү. Кыйыр түстү анткени там биздин ошентип көрсөтүп чучук жегенибиз бир күндө 500-600 жылкы союп атканыбыз калыппы. Чын. Ушул жерден өтүр коелу. Бул жерден өтүр коелу. Дагы чоочун ботун жактан келгендер жегиле, өзүңөр минип жүргөн, багып жүргөн аттыган союп жебегиле. Жок, эмени эстей берем мен ушинтип айткандачы. Мисал үчүн деген азыркы учурда деген жакшылык жамандык болсо эле союп калбадыбы, жылкыны баса калыпчы. Илгеркилер болсо карган кишилерге союшчу экен да. Дайыкларын айтып келсеңчи. Ошо анамда карашы деп союшчу экен да. Анткени бир дүйнөдөн бир дүйнөгө аты мингисип барат деген ишеним мененчи. Анан биздики аша чаап кетип атпайбы. Ушул жерден өтүр коелу эми, муну айта берсе талкуу койсок да токтобойбуз. Сизден илеп белгисин коелу, илеп белгинин сүйүмө өзү коюп берсин. Эркин микрофон. Чоң рахмат. Силерге чакырганыңарга рахмат. Чынында кофе менен наушникти сагынып, мен силерди деле сагынып турмун. Силерге ийгилик, өркүндөп өсүңүздөр. Анан эң башкы каалайт элем элибизде, жерибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун, ынтымак болсун, ыйман болсун деп ошо сурайт элем. Анан баарыңыздарга ийгилик, кыргыз киносу өркүндөп өссүн. Биздин даңгыр жолдобуз дагы биз тарта элек, биз көрсөтө элек, биз жете элек нерселер көп. Андыктан ошо алга чыкпай салды болсун. Жаңырачылык абдан сонун тема козголду. Сүйүмө Сулайманова деген кызыбыздын мына ушул СНГ боюнча гран-прини алып койгон "Менин досум, менин душманым" деген аталыштагы тасма, анын жаралуу тарыхы, ал кандай процесс менен кай жакка барып, кандай баш байга алып келгенин биздин эфирибизде уктуңуздар. Эгерде болбой калган болсоңуздар, анда бир канча минуттан кийин YouTube'дан кайрадан кайталап көргөнгө сизде мүмкүнчүлүк бар. Медиа Манас деген каналга киребиз, катталабыз. Биз болсо кош айтышалы, саат башында кабарлар бар. Бүгүн эфир алып баргандар Шаризат жана мен Жылдызбек болдум. Бүгүн болсо 2-июль, күн тутулган күн экен Жылдызбек. Ошол себептен эч атпаңыздар, эшик өзгөчө ысык болот деп айтып атышат. Жана ийгиликтерди каалайбыз. Эмкиде дагы ошо Канныга кетип атам деп келип кетесиң буюрса. Аманчылыкта жолугушалы эртең 3-июлда. Бакчалар жазда гүлгө бөлөнөт, байлыгын төгөт күздө мөмөлөп.
ак сүйүү жайыгышы гүл ачып майрам ар берүү бакыт куткону башык болгон кезиңде булбулжу булбул сайрайт сезимде өзөгү бул өмүрдүн махаббат адам күлбөсө